Ысык Көл облусунда 30 000 АКШ долларын опузалап талап кылууга шектелген 2 жаран кармалды. 2026 жылдын 28 июлунда Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат келип түшүп, белгиленген тартипте каттоого алынган. Маалыматта айрым кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, жарандардан акча талап кылып жүргөн адамдар тууралуу айтылган. Шектүүлөр өз ара сүйлөшүп алып, жер тилкесин конкурс аркылуу пайдаланууга мыйзамдуу түрдө жеңүүчү болгон жарандан акча талап кылышкан. Тергөөнүн маалыматына ылайык, окуя Ананьево айыл аймагындагы 10 гектар жер тилкесин ижарага берүү боюнча өткөрүлгөн конкурска байланыштуу болгон. Конкурска арыздануучу жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелген жарандар катышкан. Ал эми 2026 жылдын 23 июнунда конкурстук комиссиянын чечими менен арыздануучу жеңүүчү деп табылган. Конкурстун жыйынтыгы боюнча түзүлгөн протоколго ылайык, жеңүүчү менен ижара келишими 26 июнда түзүлүп, жер тилкесин өткөрүп берүү иштери 30 июнга чейин аякташы керек болчу. Бирок маалымат боюнча шектүүлөр мыйзамда белгиленген мөөнөттө жеңүүчү менен ижара келишимин түзүшкөн эмес. Алар жеңүүчүдөн акча каражатын талап кылып, келишимди 30 000 АКШ доллары даяр болгондон кийин гана түзө тургандыктарын билдиришкен. Ошентип жер тилкесин мыйзамдуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн талап кылынган акча каражатын берүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр улантылган. 2026 жылдын 5 августунда милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жабырлануучу тарабынан талап кылынган 30 000 АКШ долларын берип жаткан жеринен шектүүлөрдүн аракеттери көзөмөлгө алынып, Ысык Көл районунун Ананьево айылында Токой чарба инженери 1979 жылы туулган жаран жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү 1969 жылы туулган жаран кармалган. Кармалган жарандар тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Сот тарабынан аларга карата 2 айга камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынды. Бул факты боюнча 2026 жылдын 28 июлунда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 пунктунда каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери улантылып, окуянын бардык жагдайлары такталууда. Ошондой эле кармалган адамдардын башка мыйзам бузууларга тиешеси бар экендиги текшерилүүдө. Учурда тергөө амалдары уланууда.